Берүүбүздү улантабыз. Ооба, бизде бүгүнкү алгачкы коногубуз бар. Жакшы жаңылыктар менен келген. Бизде бүгүн коногубуз Назель. Туфли. Кутман менен Назель. Кутман таң, саламатсыздарбы? Жана саламатсыздарбы? Ошо көрүп жаткан азыркы учурда 5-таңкы каналдын көрөрмандары. Рахмат сизге. Эң эле биринчиден эң сонун маанай алып келиптирсиз. Анан жакшы жаңылыктарыңызды дагы алып келиптирсиз. Алар тууралуу сүйлөшөлү. Күйөө издейм деген ырыңызга клип тартылыптыр. Кандай тартылды? Келиңиз ошол тууралуу сүйлөшөлү. Ким тартты? Ошо Нияз айтып кетип туфли кийип алып, кызыл туфлим кийип алып күйөө издеп жүрөм дебейми? Тамаша мунун баары. Туфли деген фамилияңыз болуп калды. Банда студиядан ырдагандан бери дагы издеп атасыз. Табыл элек издеп жүрөбүз. Мунун баары тамаша, чынында клип тартылып бүттү. Кудайдын жардамы менен ошо клипте биздин кичинекей командабыз иштеди. Сценарий жана тарткан бар команда болду да. Команда деп койбойм, бул топтун эмеси. Оператор, режиссер, оператор биздин сүйүктүү таланттуу жигитибиз. Ушу каналда иштейт. Азыр мына биякта бул студияда аты Рустам Мавлянов. Рустам Мавляновго аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошо тарт берди, жана идеябыз ошо чогуу жаздык да сценарийди. Демек Рустам экөөңүздөр сценарийди чогуу жаздык. Чогуу жаздык, жана дагы командада өтпөймбү? Жанар Камбаралиева деген айым бар, аябай таланттуу. Ошо чогуу үчөөбүз жазылып, ошол Кудайдын буйругу менен тартылып калды. Кудай буйруса күбө болосуздар. Ооба, канча күнгө созулду? Рустам өзү жакшы тартат. Туура. Азыр дагы тартып атат, мен сулук тартып атса керек эди. Негизи кайсы маалда? Негизи сценарий жаздан бери жазылып келаткан. Анан тартылганы болсо бир менимче эч кыйынчылык көргөн жокпуз. Менимче бир ай, 1,5 айга гана созулду. Мындай, мен ойлойм бул негизи бат эле тартылды депчи. Ошо. Кандай кылдыңыздар? Баягы өрүңүздө айтылганда бүт облустар айтылат эмеспи? Ош Баткен жалап атасың. Бүт облустарды кыдырып күйөө издеп келдиңиздер клипте. Жок, биз облустарды издеген жокпуз негедир. Бирок биз өздөрү келип калышты. Ар бир областтан өздөрү келди дебеймби? Даже орусча айтып кетейин, Спайдермен келип кетти клипке. Орусча Человек-паук деп коет экен. Ал дагы келип кетти. Тартылып аткан кезде. Ошо тартылып кетти дебеймби? Гоблин келген жокпу? Ошондой тамашалуу иретинде тартылды, бирок бул азыркы учурда актуалдуу тема деп ойлойм. Тамашалуу иретинде бирок берүүгө аракет кылдык. Ошо позитивдүү. Эң башкысы көргөн адамдарга ушундай жылмайып тартуулайт. Мен ойлойм ошо тартуулаганга аракет кылдык. Мен ойлойм тамаша жана позитив жана жакшы маанай тартып берет го деп. Мен ар ким адам көргөндөн кийин өзү сынайт. Негизи эле сиздин ырларыңызды байкасак, клиптериңизди байкасак, бардыгында баягы тамашалуу иретинде, сценарийде көп жазылганда, мындай жөн эле классикалык көбүнчө тандайт го адамдар баягы 2 жаштын сүйүүсү болуп, анан бири-биринен качып, ушундай көп эле ушундай сценарийлер жазат, бирок ооба, сиздикинде байкасак, чындыгында тамаша бар. Мындай бардыгын жакшы алып кетесиздер да, өзүңүз ушундайга жакынсыз го. Негизи ошондой окшойт, мен мүнөзүм ошондой. Негизи тамашаны жакшы көрөм, жакшы тамашалай албасам дагы жакшы көрөм. Мындай позитивдүү жүргөнү жакшы көрөм. Жана ишенбесеңер, мен жашап көргүлө. Чындап ушундаймын. Анан кийин дагы кандай десем, бул деген чыгармачылыкта чек жок турбайбы? Ошондуктан мындай ар кандай темада ырдагым келет. Себеби деген ар кандай темада ырдасаң дагы жашоо дагы кызыктуу болот деп ойлойм. Анан азыр ошорду тандаган себебим түшпөш керек да. Тандаган себебим ошо бул актуалдуу тема деп ойлойм. Анан кээбилер билбейм, ар кандай кабыл алат. Себеби деген азыр биз Кыргызстан мындай өзгөчөлүккө көп көнө эле окшойт деп ойлойм да. Анан ырдаса ырдай береби деп. Бирок бул чыгарма, жөн эле чыгарма. Ошо ар бир чыгарманы, ар бир аткаруучу өзүнүн фантазиясы ар кандай болот эмеспи? Ар кандай чыгара берет экен. Ошо. Болгону ошол эле. Дайыма ушундай шайыр жүрөсүз, ушул мүнөзүңүздөн жаспаңыз. Себеби дегенде биз билебиз, көптөгөн инсандар эл алдында аябай шайыр жүргөн адамдар мындай жеке жашоосунда өтө деле шайыр эмес болуп чыгат да. Андай болбосун, сиз жашооңузда да, чыгармачылыкта да дайыма ушундай позитив менен жүрүңүз. Анан сиздин ушул моюнга таккан бабочкаңыздын өзү эле аябай шайыр болуп атат да. Музыкалдуу экен дебейсиңби? Нотный стан бар экен ал жакта, музыка, ноталар бар экен. Каяктан таптыңыз? Мен да бир дал таным. Чын айтайынбы? Чып-чын
белек, чыпчын айтсам, ушу бул деген белек менин азыр дагы көрүп жатса керек, менин кесиптешим ал дагы ырдайт. Аты Тариэл мага белек кылып берип койду. Себеби өзүнө жаңы бабочка болуптур. Тариэл музамандагы бала эмеспи? Жок. Ал биз негизи кечкисин баарыбыз эмгектенебиз да, бардык музыканттар кечкисин ырдайбыз. Ошол жакта экөөбүз чогуу иштешебиз. Анан өзүнө жаңы бабочка бул эскирип кетти деп мага белек кылып берип койду окшойт. Сиз да эскирип кеткенде мага берип коесуз. Жакшы, Назель, буюрса клип чыкты. Эми бул клиптен кийин дагы жаңы чыгармаларды жазуу ойдо барбы? Сөзсүз түрдө бар. Азыр Кандай жанрда жазгыңыз келип атат? Мен азыр негизи жүрөгүм эмне кааласа мен ошону аракет кылам тандаганы. Себеби өзүмө жагат да бул нерсе. Жүрөктөн чыккан нерселер жүрөккө дагы жакын окшойт адамдарга деп ойлойм да негизи. Анан мен азыркы учурда иштеп жатам. Ачык айтканда жаңырдын үстүндө иштеп жатам. Сөздөрү Жанар Камбаралиева деген акын эжекебиз бар, таланттуу, ошо эже менен иштешип жаңыр буюрса алдыда жакшы сюрприздер бар деп ойлойм. Буюрса күбө болобуз. Сизге болсо рахмат, таң эрте келип сонун маек уруп бердиңиз. Бат эле. Азыр болсо сиздин клибиңизге кезек бербейли. Көргүңүз келип атабы? Чогуу көрөлү. Келип атат, сөзсүз азыр чогуу көрөлү. Чогуу көрөбүз, ырдайбыз, бийлейбиз. Отуруп көрсөң болот. Чогуу отуруп туруңуз. Рахмат чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Сиздерге чоң рахмат, себеби 5-каналга келген сайын мен өзүм үйүмө келгендей келем. Аябай позитивдүү маанай менен. Сиздерге дагы ийгилик. Жана ушу азыркы учурда көргөн баарыңыздарга чоң ийгилик каалайм, жана жашооңуздар жомоктоудай болсун деп. Жана азыр атам көрүп жатат, мен атама дагы чоң салам. Сизге чоң рахмат, ар дайым бийиктикте болуңуз. Рахмат келип бериңизге.